Учурда Кыргызстанда биринчи керектелүүчү азыктарга тамак аштын 10 түрү кирет. Алар сүт жана сүт азыктары, жумуртка, мөмө жана жер жемиш, ун азыктары, жашылча, картөшкө, эт, кум шекер, өсүмдүк майы жана балык. Бул азыктардын басымдуу бөлүгү Кыргызстанга импорттолот. Өлкө өзүн жашылча, сүт жана картөшкө менен гана камсыздай алат. Эт деле алалы. Кыргызстанда жыл сайын 14 000 тонна эт өндүрүлөт. 39 000 тонна сырттан ташылат. Тагыраагы Россия, АКШ, Украина, Беларусь, Казакстан, Түркия жана Кытайдан импорттолот. Кытайдан канаттуулардын эти гана алып келинет. Кыргызстан нан азыктары менен дагы өзүн өзү камсыздай албайт. Өлкөдө өндүрүлгөн ундун сапатына ичи чыкпай, Казакстан жана Россиядан ташылат. Айрым маалыматтарга караганда, ундун 80% Казакстандан импорттолот. Өткөн жылы жалпысынан өлкөгө 74 000 тонна ун киргизилген. Бирок айрым депутаттар Кыргызстанга аткезчилик жолу менен жылына 500 000 тонна ун ташылаарын айтып жүрүшөт. Сүт жана сүт азыктары боюнча жагдай көңүл жубатарлык. Кыргызстан бул өндүрүм менен өзүн өзү толук камсыздай алат. Жылына фермерлер 40 000 тоннадан ашык сүт өндүрүшөт экен. Кыргызстандын жашылча боюнча да көрсөткүчү жакшы. Бул азык менен дагы өлкө өзүн өзү камсыздаганга кудурети жетет. Бирок дагы деле импорттап келет. Кыргызстанга жылына 74 000 тонна жашылчанын ар кандай түрлөрү ташылат. Анын ичинде кургатылганы дагы бар. Жашылча өлкөгө дерлик бардык өлкөдөн импорттолот. Алсак АКШ, Евро биримдикке кирген мамлекеттер, ЕЭП өлкөлөрү жана Кытай. Картөшкөгө байланыштуу абал дагы жакшы десек болот. Кыргызстандын 1 жылдык керектөөсү 800-900 000 тоннага жетет. Дыйкандар андан дагы көп өндүрүп, 600 000 тоннасы экспортко кетет. Кампаларда канчасы чирип калганын эсепке алган жокпуз. Өткөн жылы дыйкандар картөшкөсүн сата албай, кыйналып, Айыл чарба министрлиги катуу сын-пикирге кабылган. Кыргызстанга ири көлөмдө өсүмдүк майы импорттолот. Жылына өлкөгө 49 000 тонна ташылат. Өлкөдө өндүрүлгөн өсүмдүк майы жетишсиз. Жылына 10 000 тоннага жакын гана май чыгарылат. Мындан улам сырттан алууга туура келүүдө. Импорттун дагы бир бөлүгү кум шекери илейт. Кыргызстанда 2 чоң кант заводу болгонуна карабай, өлкөгө кум шекер сырттан ташылып турат. Анткени өндүрүлгөн продукциянын көлөмү болгону 100 000 тоннага жетет. Мындан улам Кыргызстанга жылына Беларусь, Украина, Казакстан жана Россиядан 27 000 тонна кум шекер ташылат. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда жылына 500 миллион жумуртка өндүрүлөт. Бирок бул жалпы керектөөнүн 45%-ын гана жабат. Калган 55% сырттан ташылат. Өлкөдө жылына 204 000 тонна мөмө жемиш өндүрүлөт. Бирок Кыргызстандын керектөөсү андан 4 эсеге көп, 750 000 тоннага жетет. Тартыштыкты импорт менен жабууга туура келет. Ал эми балык боюнча абал анча эмес. Кыргызстан өзүн өзү 8%-га гана камсыздай алат. Өткөн жылы өлкөдө 5 000 тоннага жакын балык кармалыптыр. Ал эми өлкөнүн керектөөсү 60 000 тоннага жетет. Аткаминерлердин айтымында, өлкөдө азык-түлүктүн кору керектүү көлөмдөн 103%-га көп камсыздалган. Мисалга алсак, эгер сырттан импорттоо токтосо, ундун запасы 60 күнгө чейин жетет экен. Учурда чек аралар товарлардын жаңы партиясы үчүн ачык. Жада калса Кытайдан ташылган жүктөр 75 саат карантинде тургандан кийин өлкөгө киргизилүүдө.